Япониядан келген bir сварщик мынаны жасап койду. Ушул эле жерде туруп. Өзү жасап, өзү сынап алып кеткен да. Чыгарып атпайбы TikTok'та. Мындай коюп туруп эле чекелерине коюп чыгарып атат го, ошолор ушундайлар менен рекламага тартылат мына. Үстүгү сварка менен бүткөн да ушулар. Шопту көрдүңүздөрбү? Мына сварщиктин негизги өнөрү. Өнөргө дагы биринчи орунда турат, экинчиси тиги аппаратта биринчи орунда турат да, турабы? Мынакей. Сиздер үчүн Атай заводуна келдик. Кечеги сварка чыгарганда көбүңүздөр контачный сварка карап бербейсиңби, контачный сварка алат элек деп көбүңүздөр чалдыңыздар эле. Мына сиздердин суроо талабыңыздар боюнча мындай контачный сваркалардын заводунун өзүнө, очогуна келип туруп, сиздерге ушул жерден видео тартып атабыз. Бизден алыстабай видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Туугандар, досум азыр болушунча Кытайлар менен болушунча толук икир-чикирине чейин бардыгын сурап берет. туугандар, эми бул сварканы өзүңүздөр чынын айткан кезде былтыртан бери көптөгөн кишилер суроо болуп атат. Ал анткени бул сварка бүтүн дүйнө жүзүндө аябай от болуп сатылып атат да, популярдуу болуп кетти десек болот. Ал кандай десеңиздер, мына эми ушул сварка менен жүргөн кишилер болсоңуздар тааныйсыздарбы? Бул болсо мына мага жөнөткөн адамдардын баары жогу ушуну жөнөткөн да. TikToктон көрдүңөрбү, кайдан көрдүңөр, баары жогун. Ошого карата Ивудан 1000 километр жолду алыс көрбөй, силерге бир колдун келишинче жардамыбызды кылалы деп машина менен келип заводуна тартып атабыз туугандар. Көрсөңүздөр болот. Бул эң кичинеси ушул. Бул 800 ватт чыгат. Анан буга иштелген сымы, мына сымынын немеси объем размери калың ичкелиги жогондугу болсо 0,8ден 1,6гыча болгон, 0,8 мм-ден 1,6 мм-гиче болгон сымга иштетсеңиздер болот. Анан бунун артыкчылыгын дагы көрөлү. Туугандар, бул баары жогу экрандан башкарылат. Англисча, вьетнамча дейт. Россия, Шила дейт. Япон дейт. Холланд дейт, кытайчасын окуп атам. Франция дейт. Таиланд дейт. Испания, Туркия. Бүт өлкөгө чыгарганга да башка тилдерди да кошкону болот. Башка тилди да кошкону болот. Кыргызча кылып койсок болот. Баары жогу экрандан башкарылат. Анан буга ток кетет. Биринчиден сым кетет, үчүнчүдөн тиги газ кетет. Газ эми негизги мурунку ошол Кыргызстанда эле бар, эми жаңы газ баллон ошондой эле жөнөкөй эле газ. Анан дагы бир артыкчылыктары болсо, бул сварка менен 3 түрлүү жумушту аткарасыңар. Биринчиден темир кессеңиздер болот. Кескен темирдин калыңдыгы канча деген кезде 2-де 5 мм калыңдыктагы темирди кесе берсеңиздер болот. Эң калың 2-де 5 мм. Экинчиден алюминду сваркаласаңыздар болот. Датташпас калай темирди сваркаласаңар болот. Анан адаттагы темирди сваркаласаңар болот. Үчүнчүдөн өзү жак даттаган темирлердин датын чыгаргалы болот да. Ошо баары жогу бир ошо кичинекей аппарат 3 түрлүү кызмат кылат туугандар. Азыр бул жерде баягы TikTok'тогу, Instagram'дагы көрүп атсаңыздар керек видеолорду. Ошол видеолордогудай кылып биз мына жерден иштетип, сиздерге накмайдан көрсөтүп берели да. Ушул жерден көргөзүп берели. Кандай иштейт, кандай кылып сваркалайт, кандай кылып кесет, бүт бардыгын азыр сиздерге көргөзүп беребиз. Акырында силерге баасын айтабыз туугандар. Мына азыр мына кескен, сварканы алсаңыздар, болгарканын да ишин аткарат. Мындай листтерге, профилдерге эч кандай болгарка салбайсыздар. Мына ушу менен эле кесип, ушу менен турулап бир канча ишти бүтүрө берсеңиздер болот да. Көрсөңүздөр болот. Эч кандай бир бүдүр-сүдүр отуруп калган жер жок. Бисмилла деп буну интернеттен гана көрчү элек, азыр өзүбүздүн колубуз менен иштетип көрөбүз. Заводдун өзүнө келдик да туугандар. Мынакей. Уну менен иштесең
убакыттан да утасыздар. Мына темирди болгарка менен чарылдатып бир кыйла убактыңыздар кетет эле да. Ооба. Азыр эми кескенди көрдүк. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Биз деле тартып койдук азыр. Эми мына экөөнү сваркалап бириктиргенин көргөзүп берели. 现在我们看一下，看一下，看贴一下。Эми буну эми биртке урачылыгы бар, деги газды алмаштырып, кайта чатып дегендечи, эми ал дүйнөдө негизи арзан жумуш жок туурабы? Ооба. Эми туугандар мына көрсөңүздөр. Мынан сварка болунган акыбалын көрөсүздөр, мына темирди. Бул датташпас болот да. Буну негизи чынын айтканда bundan murun сварканы билбеген адам делечи бир эки эле иштесе буну сваркачы болуп кетет. Буну сварка үйрөнөм деп оор болбойсуздар. Кармасаң эле дызыт мындай кылсаң эле жылдырсаң эле уже бириктирип коет. Мына көрсөңөр болот, өтө оңой булчу. Тиги сымы чыккан гвоздун алып келип тиги жерге бекитесиңер. Бу бурамаларын жакшылап чыңытып бекитип коесуңар. Кескенде алып салыш керек да. Сваркалап кылганда коесуңар. Анан жакы темирдин датын чыгарабыз деп атат го, анын да өзүнүн немеси запчасы болот да. Аны да чатый коесуңар, бул темирдин датын чыгарат. Эми аны көп деле иштетип келбейт, кетпейт чынын айткандачы.这里挑的是什么？刚刚现在挑的焊接模式。焊接模式。Бул жерден өзүңөр ошол кесип болгондон кийин ошол экрандан эле мына экрандан эле ошол кайта сварка кылганды теңшейт экен да. Бул эми азыр кытайча. Ооба, кытайча аброк орусча кылып өзгөрткөлө болот. Бул бүтүн дүйнө жүзүнө 20 канчадан 30 канча мамлекет киши чыгып атат да негизи. Эми бул кандай сварка кылганын көрөлү. Замандын талабы болуп атат да булчу. Kamerаны жакын алып кел. Көрдүңүздөрбү? Апшымшык. Азыр мына жагын куюп көрөбүз. Негизи сен биринчи жолу иштетишиң ушуну? Мындай канташныйды биринчи жолу иштетип атышым. Биринчи жолу эле көрүшүң чынын айтканда. Мына. Бисмилла. Өзү эле сваркач болуп кетет да эми. Чынын айтканда мен деле биринчи жолу Мынакей. Мен да сынап көрөйүнчү бирди. Бул негизи ошол мына башына тийип туруш керек экен да сымы. Анан айта кетейин, беркинде сваркаларды бир-эки кийгенде темирди кармай албай каласың да. Ходу ошо. Ысыбайт. Кармай бересиң, ошо сваркалаган жер гана ысыйт. Мына темирдин калыңдыгы болсо азыр 1,8 мм-ден 2 мм-гече да. Ушуну мен деле чынын айтканда мен деле биринчи жолу сварка кылышым да ушуну. Жо, анжу ушуба. Анжу. Яры хапон. Тазы же хуй түйүшүба. Өзү эле кете берет экен да, уну тартыштын кереги жок экен да, өзүнө өсүп кетти эле. Сварщик болуудайсың сен чоңойгондо. Балки меники жакшы мындай тигинен кылып калып да, мындайраак кылыш керек экен да. Мен эле биринчи жолу сварка кылышым болот экен, туугандар. Негизи бул бүтүн дүйнө жүзүнө таркаганы чыныгы экен да булчу. Негизи. Бул оригинал товар туугандар, чынын айтканда. Мына бу жакта көрсөңүздөр турат.
Tartıştın gereği yok eкен да. Lar. Sen öz türt ötken da. Kuş. Yamat. Görsen öz жылап экен. ötken he. Ha, çiң басат экенсиң да. Өзү эле түрт өткөн өзү. Аны өтөт, өзүң тартыштын кереги жок экен да негизи. Болду. Окей. А, Narsa? сварщик болуп кеттиңби өзүң? Ысыбайт экен бир таң калыштуу жери. Бул сым менен анан тиги газ менен кылып атат да. Бул жанакы берки сваркалар адатта. Көрбөйсүзбү? Ысыбайт экен. Эми бул жерде анан тиякта чоңдору дагы бар. Бул 800 ватт да кылайсам. Тиякта 6000 ваттча бар да. Эгер чоң темирлерди кылабыз десеңиздер, чоңдор эле бар. Туугандар, мынау бир устаханага, бир үй бүлөгө, кыскасы сварка менен иштегендерге мынау жеткидей да. Жетет да. Анан чоң жанагындай варата, печка, чоң мындай зданияларды куруп иштетем десеңиздер, мынау күчтүүлөрүн алсаңыздар болот. Булары бир кыйла эле ишти кылат да мыналарчы. Ооба, тигилер далай жумушту кылат да эми жанакы. Эми бул тарапка келсеңер, туугандар, мына көрсөтөйүн мен силерге. Бул Кайхуан деген ферма. Чынын айтканда, мунун маркасы Кайхуан. Оригинал карасаңыздар болот. Ушул жерде таркаган мамлекеттин гариталары мына Кытайдан тарады, азыр көрүнүп атат өзүңүздөргө. Чинадан тарады. Удул кетти, Америка, Канада, тияка кетти, Англияга кетти, Россияга кетип атат, Индистан, Индонезия, Казакстан, Өзбекстан, Россия, Афгандан бери такыр кетип бүтүн дүйнө жүзүндө таркайт да. Ойлогула. Бул негизи элдин башка Европа мамлекеттеринин тастыгынан текшеришинен өткөн да. Бунун сапатында эч кандай маселе жок. Өтө күчтүү фирма экен да булчу. Монголияны бирөө алып коюптур да. Манипуляция кылып коюптур. Манипуляция дейсиңерби? Ал жака уже эч ким өкүлөчү болуп атыптыр, ооба. Монголияга сатсаңар болбойт. Алып өтө албайсыңар. Биздин Кыргызстанга деле жакшы күчтүү ишкерлер болсо, ушул завод менен сүйлөштүрүп, Кыргызстанды монополия кылып койсоңуздар, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанды ошол жакты тейлесеңиздер болгудай ушул контачный сварка мененчи. Бул эми Кыргызстанга көп эле бар элек. Ооба. Мен Кыргызстандан көрө элекмин булардычы. Кыргызстанда сурап эле атышат, бирок рас, ушуну ценасын айткач кетели, баасын. Ушул жерде турган баасы туугандар $3,500 дейт да. $3,500 заводдо. Оптом. Топ баасы. Эми бул сварка боюнча ушул ферманыкын тандасаңар негизи болот да. Эми балким TikTok'то көп кытайлар TikTok'ко чыгарып элечи, бааларын айтпайт муну. Кандай иштейт түшүндүрбөй эле элди. Баягы сварка кылганын көрсөтүп элечи, элди кызыктыра берет. Жүрсөң да анау баягы TikTok'тогу видеого чыгып аткан темирлерди көрөбүз да, сварка кылып аткан. Ошолор бүт ушул жерлерде тартылып, анан кийин рекламага кетет да. Мынакей туугандар, баягы темирди мынандай коюп туруп эле чыгарып атпайбы TikTok'то. Мынандай коюп туруп эле чекелерине коюп чыгарып атат го, ошолор ушундайлар менен рекламага тартылат мына. Үстүгү сварка менен бүткөн да ушулар. Шопту көрдүңүздөрбү? Буну Кыргызстанда жакшы билесиздер, паровой менен отопление койгондорго өтө керек да. Баягындай бир жери тешилип калып, сууну кое бергенде суу атып кетип, ошого окшогон проблемалар көп болот. Бул карасаңыздар, мына yüзбөй эле тегеретип эле коюп коесуздар. Болду. Мына ичи көнгөйт мына. Бир тешик жок. Негизги уста сварщиктер болсо мына ушундай сварка кыласыңар да. Эми биз биринчи катым иштеткечке жакшылап кыла албадык, чынын айтканда. Туугандар. Анан мына жерге алам деп эле келген бирөө мынаны жасап коюптур деп. Япониядан келген клиент. Япониядан келген бир сварщик мынаны жасап коюптур. Ушул эле жерде туруп. Өзү жасап, өзү сынап алып кеткен да Японияга. Үстүгү немени алып кеткен. Ушул эле заводдон ошого окшогон темир, остатка темирлер менен мына вертолетту ушул жерде жасап коюптур. Карасаңар. Аз эле убакытта. Мына сварщиктин негизги өнөрү. Өнөргө дагы биринчи орунда турат, экинчиси тиги аппарат дагы биринчи орунда турат да, турабы? Анан үйдө отуруп алып эле мына окшогон нерселерди жасай бересиздер да. Атка шуурларды, жанагындай майда чүйдө нерселерди, үйгө керектүү нерселерди жөн эле отуруп алып, сварщик эмес эле, уста эмес эле адамдар жасап койгудай да. Мисалы, мына жөн эле төрпүштүк темирди мындай эле кесип койгон, көрдүңбү?
Бул сварканын эми иштетиле турган, өтө иштетиле турган жери досум. Биринчиден мына алюмин. Көрсөңөрмү алюмин? Алюмин сваркалайсыздар. Эми чынын айтканда ушул сварканын акырына түбүнө жетип, түшөнгөн адам көп эле жумушта кылып пайдаланып, чынын айтканда бизнесин кылса боло берет да мына. Мисалга Кыргызстанда мына алюминийди сваркалап, алюминий менен иштеген аппараттар почти аз да. Алюминий. Алюминийди кадимгидей мына. Алюминий. Анан булар сваркала эмес, неме лазер нур кескичти да жасайт экен да. Мисалы мына бүтүн болот да. Мына жерин лазер нур менен кесет да. Тиги тээ жерде турат, чоң станок болот ал. Мына карасаң. Бул жана неме да? Көпшү. Ковш. Ошол лазер нур кескичти да бир айткач кетели. Сурап аткандарга бир чоң мүмкүнчүлүк да. Сиздер үчүн Атай заводуна келдик. Заводун издеп отуруп, канча километр? 1400 километр жүрдүкпү? 1200. 1200 километр. 1200 километр жүрүп, Атайын ушу биздин базар баасы каналыбыздын көрүүчүлөрүнө мына ушундай заводуна келип, нак майдан көргөзүп берип атабыз. Бул болсо ошол жанакы темир, томолок темирлерди, 4 жарыш темирлердин баары жогун өзүңөр каалагандай кесип берет. Кесип лазер нур менен кесет, тияктан темирди саласыңар, бул жерден чыгат. Өзү баары жок автоматтик да негизичи. Мына бул экрандан ошо сиздерге кандай формада кесиш керек болсо, мына жерден сүрөтүн тартып, ушул жерден размерине коюп туруп басып коесуздар, болду мына жерден. Мисалы мына калыңдыкты көргүлөчү туугандар. Жакыныраак тарсаң. Мына калыңдыкты көргүлө. Ушул калыңдыктагы темирди дагы ушул станок кесип атат да мына. Теп-текши кескен, лазер нур менен кескен да бул. Мейли кичиги болсун, чоңу болсун, калыңы болсун, такыр кесе берет да автомат. Негизи Кыргызстанда жок дерлик эле болот эми. Кээ бир жерлерде бар балким, билгендер апарды да. Өтө аз. Өтө аз да буларчы. Мыналчы. Бул темир кесет да. Тигинде темирлерди кесет да, үстүнө коёт лазер нур менен. Бул лазер нур менен темир кесет да. Бир жакы манипулятор заводко бардык досум, ошонун кичиги да. Кыскасы, чигон. Калайт экен, өзү кесет экен. Адам кереги жок да. Темирди койдуң, программасына киргиздиң өзүңнүн керектүү немеңди. Өзү кести, андан кийин керектүү забар материалдардын үстүнө койдуң, автоматтик сваркалады кете берет. Булар заводко болот да негизи. Жозун немеси изодам азыга. Жозун шусы мыжак так. 这种石头啊， Бул бир 都客户定制的产品。 бул клиент Атай 客户的焊接工件定制它的产品。 бул клиенттин талабы боюнча кандай неме кылам, канчалык чоңдукта десе ошого карата жасап чыгарып беребиз. Мисалы ушуну айтса, бул бир 20 миң, 15-20 миң доллар да. Турушу. 15-20 миң доллардын тегерек экен да. Ооба.这是焊蛋糕盒的，它那个吃的那个蛋糕模具。 20 тонналык, 30 тонналык, 10 тонналык мына ушундай автобестер болсо биздин базар баасы компаниясынан кайрылып бересиздер. Кайсы регион болбосун установкасы менен бүт бардыгын иштетип колуңуздарга тапшырып беребиз.